Саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмандар. Бүгүн биз сиздерге эң жөнөкөй болгон пирогду көрсөтүп беребиз. Ачытылган айранды куюп алабыз. Айран ачыган болсо пирог жакшы болот. Разрыхитель кошуп алабыз. Бир кашык. Жакшылап аралаштырып алабыз. Четке коюп турабыз. 2 жумуртканы чагып алдык. Üstüne 50 gram сахар салабыз. Сахар эригисе жакшылап аралаштырып алабыз. Сахар эрип кетти. Ушундай болуп даяр болду. Айраныбызды куюп алабыз. Üstüne 4 кашык өсүмдүк майын кошуп алабыз. Бир аралаштырып алабыз жакшылап. Өтө көп аралаштырбайбыз. Пирогубуз көтөрүлбөй коет. Унду элгеп салып алабыз. Тегиз чыгат. Лопатка менен аралаштырып алабыз. Üstüne мейиз кошобуз. Аралаштырып алабыз. Табитиңиздерге карап жаңгак кошсо да болот. Посудабыздын астыны маргарин менен ушинтип сүртүп алабыз. Камыры жабышпаш үчүн. Куюп алабыз. Камырыбызды тегиздеп алабыз. 180 градуста 30 минутта бышырып алабыз. 30 минутта духовкадан бышырып алдык. Пирогубуздун үстүнө вареньяны сүртүп алабыз. Даамдуу болуш үчүн вареньяны сүртүп, ушинтип печеньянын майдаланганын себип алабыз. Ушинтип себип алабыз. Пирогубуз даяр болду. Тамагыңыздар даамдуу болсун. Сиздер да даярдап көрүңүздөр. Биздин каналга кошулуңуздар.